биз балдарга үйрөтүп жүрүп баардык нерсени үйрөнөбүз, ата-энелер өзүбүз үйрөтүп атып, ошонун баарын изденип атып, аны өзүбүз да үйрөнүп алып атпайбызбы? Мектеп менен ата-эненин ортосундагы байланышты бекемдөө максатында уюштурулган ата-энелер мектеби бүгүнкү күндө өз жемишин берүүдө. Талас районунун Атай Огонбаев айылындагы Мейликан Козубекова атындагы орто мектебинин мугалимдери ата-энелер менен тыгыз кызматташууну колго алган. Ата-энелер мектеби долбоорунун алкагында ата-энелер ар түрдүү иш-чараларга активдүү катышып келишет. 9-класстын мугалими Гүлзат Асанова баланын бактылуу болуусу ата-энеге көз каранды деген темада ата-энелер менен жолугушуу өткөрдү. Анда ата-эне менен балдардын ортосундагы байланыш, анын келечегине, окуусуна, жүрүм-турумуна тийгизген таасири туурасында кенен маалымат айтылды. Үй бүлөнү албетте биринчи ата-эне түптөйт. Ата-эненин байлыгы бул ким? Балдар, А балдар эмне болот? Ата-энелерге балдар менен баарлашууда, мамиле курууда түзүлгөн жагдайлар оюн түрүндө көрсөтүлдү. Ошо мамлекетибиз жакшы ишти баштап берди да, ата-энелер мектеби депчи. Биз мурда ата-энелерди чогулуш болгондо аран чакырчубуз да, аздан келишчи. Мындай ата-энелер мектеби болгондо былтырдан баштап сабак өтүп келатабыз. Ата-энелер тынбай келишет, калп калышпайт да, келишет. Анан эми тыгыз байланыш баягы бала менен ата-эне менен мектепти байланыштырган бул көпүрө албетте бала экен да. Эгерде бала мыкты көпүрө болсо, анда ата-эне менен мугалимдин байланышы абдан бекем болот экен. Мындай сабакты өткөндөн кийин албетте балдардын дагы баягы ой жүгүртүүсү, мамилеси, баскан турганы албетте өзгөрүлөт экен, жакшы жакка өзгөрүлөт. Мындай таасирдүү жана пайдалуу жолугушуу үчүн ата-энелер ыраазычылык билдиришти. Ошондой эле ата-энелер мектеби долбоору ата-эне менен мугалимдин ортосундагы байланышты бекемдөөгө, балдарды жакындан түшүнүүгө өбөлгө болоорун билдиришти. Ата-энелердин жана мугалимдер арасындагы тийгизген таасири аябай жакшы болот экен да. Биз деген мурда баягы ата-энелер окуучуларыбыз менен чогуу бир берилген тапшырмаларды аткарчу эмеспиз да. Азыр болсо бизде биринчи балдарыбыздан суроо жоопторду алып, анан кайра ата-энелерди чакырганда бизден суроо жоопторду алып, балдарыбыздын ою менен биздин ойлорубуз шайкеш келе экенби? Мага эң бир жакканы, эң бир таасир калтырганы балдарыбыздын ою биринчи мезгилде. Анан экинчи ата-энелердин оюн сурашат экен да. Анан биздин балдарыбыздын ою менен ата-энелердин ою бир чыгып калып атат. Ал эмнени билдирет? Ал жанагы ата-эне менен бала тыгыз байланышта болгон үчүн жана ойлорубуз, суроолорубуздун жооптору бирдей болуп атат да. Ата-энелер мектеби бизде мына 3-жылга карап калды. Кудай буйруса, баарыбыз калыптанып, жакшы иштерди алып жүрүп атабыз. Ата-энелер азыр кадимкидей бизге бүгүн өзүңүздөр көрүп өткөндөй бизге чоң салымдарын кошуп атат, жардам берип атат, көз караштары дагы өзгөрүшүп атат. Азыр баланы бизге тарбиялоодо жардамдары чоң жетишкендиктерге жетишип атат. Чогуу бирдикте тарбиялап, Кудай буйруса, жакшы алдыга жылдыруу иштери болуп атат. Айжамал Байырбек кызы Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Атайын Таңкы Талас берүүсү үчүн.